Саламатсыңарбы, балдар? Бүгін адабият таануу предметінен адабий каарман деген темада лекциялық сабақ өтөбүз. Лекциянын максаты көркөм адабият таануу илим экендиги, турмуш чындыгын көркөм чындыкка айландырууда каармандардын ролу, алардын типтери, каармандарды жаратуудагы көркөм ыкмалар, дегеле жазуучулардын, сүрөткерлердин чеберчилиги деген маселени тегерегинде ой жүгүртүп, маалымат берип, адабий билимиңерди өркүндөтүүгө аракеттер болот. Ушул адабий каармандар деген лекцияны угуп, билим алганыңардан кийин окутуунун төмөндөгүдөй бир окутуунун натыйжаларына жетишесиздер. Айталы, адабий каармандар дегеле көркөм адабияттын башкы объектиси адам экендигин, адабий каармандардын жаратуу жолу абдан татаал экендигин, алардын типтерин, ошол көркөм мүнөз түзүүдөгү каражаттарды, сүрөткерлердин ар түрдүү жазуучулук, сүрөткерлик чеберчилиги боюнча билесиңер. Ошондой эле ар кандай көркөм чыгармалардагы эпикалык болобу, драмалык чыгармалар болобу, андагы же лирикалык чыгармалар болобу, андагы каармандардын образын ажыратууга, анализдөөгө, типтештирүүгө, көркөм ой жүгүртүү түшүнүктөрүн аласыздар. Ошондой эле адабий каармандар аттуу лекцияны угуп жатып, ушу көркөм чыгарманы талdoого үйрөнөсүздөр. Ошо каармандардын образы аркылуу ата мекенди сүйүүгө, ыймандуулукка, турмушта пайдаланууга сабактарын, анан албетте ошол каармандардын образын тереңдеп үйрөнө аласыздар. Эстетикада дегеле искусствонун түрлөрүндө образдуулук деген эки мааниде колдонулат. Кең маанисинде турмушту көркөм таанып билүү деген, эстетикалык жактан таанып билүү деген маанини билдирсе, ал эми тар мааниде көркөм чыгармадагы каармандар эсептелинет. Эми өзүңөргө белгилүү окурмандар кандай гана китеп окуп алсаңыздар, алардын эң биринчи каармандары эсиңиздерге келет. Айталы, Ак кеме повестин дегенде, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин атаганда эле, анын ичиндеги Баланын, Момунчалдын, Орозкулдун, Сейдахматтын жана башка каармандар эсиңиздерге келет. Ошондуктан эң биринчи ошол чыгармадагы каармандар бул ошол чыгарманын түркүгү, устуну болуп эсептелинет. Мына ошол чыгарма турмуштук көрүнүштөр ушул чыгармалар аркылуу гана берилет. Өзүңүздөргө белгилүү, бул көркөм чыгармада өзгөчө лирикага караганда, эпикада, драмалык чыгармаларда мезгил мейкиндикти берүүдө, турмуш чындыгын берүүдө, өзгөчө эпикалык масштабта сүрөттөөдө каармандардын жүрүш турушун, психология жана эпикалык чыгармаларга мындай кеңири масштабтуулук мүнөздүү. Өзүңөргө белгилүү, мына айталы, ушул каармандар дароо эле адабияттын дароо эле объектиси боло алган эмес. Мына байыркы мезгилдерде мифологиялык дооролордо ошол кудайлар, жаратылыштын ар түрдүү сырдуу көрүнүштөрү, же болбосо өсүмдүктөр дүйнөсү ушул башкы предмет болгон. Мезгил өткөн сайын, адамдардын коомдук аң сезими өскөн сайын, 5-кылымда Аристотелдин поэтика деген эмгегинде белгиленгендей, адам көркөм адабияттын башкы объектисине айланды. Адамдын акылмандуулугу, жаратмандыгы дайыма кыймыл аракети менен ошол адабиятта биротоло мазмунунан орун алды. Бекеринен айтылбаса керек,
Айталы Чернышевский ошол көркөм адабияттын түбөлүк мазмуну адам десе, ал эми Горький бул адабият деген адам тааны дейт. Бул сөздөрдө бул калетсиз чындык. Дагы бир белгилей турган нерсе ушул фольклордук чыгармалар менен жазма адабияттагы каармандардын сүрөттөөсүндө абдан айырмачылыктар бар. Элдик өзек чыгармаларда каармандар идеалдаштырылып көбүнчө. Анан албетте алардын психологиялык тереңдикте ачылбайт. Ал эми алардын портреттин сүрөттөөдө, кулк мүнөзүн сүрөттөөдө, ишмердүүлүгүн сүрөттөөдө албетте көркөм сөз каражаттары дагы ошо фольклордук аспектте колдонулат. Ал эми жазма адабиятта албетте бул жазма адабиятта каармандардын образы жандуулугу менен, психологиялыгы менен, адамдын көп курдуу мүнөзүнүн ачылышы менен өзгөчөлөнүп турат. Маселен, ошол демек көркөм чыгармадагы адамдардын образы бул каарман же персонаж деп айтат экенбиз. Мына Саманчынын жолу, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген Улуу Ата Мекендик согуштагы миңдеген адамдардын трагедиясы мына Толгонай эненин образы аркылуу берилген. Толгонай эне өзүнүн 3 баласынан өмүрлүк жарынан ажырап, ушунчалык бир турмушу драмалуу болуп турганда дагы сынбайт. Бул кудум Михаил Шолоховдун адамдын тагдыры деген аңгемесиндеги Соколовдун трагедиясы менен абдан үндөшүп турат. Бирок албетте бир оң каарман проблемасынын негизинде, социалисттик реализм эстетикасынын негизинде жазылгандыгы менен Айтматовдун жаңычылдыгы, Айтматовдун ошол мүнөз түзүүдөгү бир ачылгалары дал ушул Толгонай эненин образы аркылуу көрүнүп турат. Анткени жер эне менен салыштырып романтикалык, символикалык шарттуулуктар аркылуу ошол Толгонай эненин майтарылбас эркин, кажыбас кайратын, патриоттук духун, анан албетте тазалыгын, намыскөйлүгүн мына ушул образды жараткан. Демек, ошол көркөм чыгармада чындыгында катышкан каармандар өзүнүн бир көркөм идеялык максаты, көтөргөн жүгү жагынан дагы ар түрдүү бөлүнөт. Башкача айтканда шарттуу түрдө биз 3кө бөлүп коебуз. Эпизоддук каарман же болбосо адабият теориясында персонаж деп каарман персонаж деп жүрөт, же болбосо эпизоддук каарман. Эми эпизоддук каарман кандай болот? Бул каармандардын жан дүйнөсүн тереңдетүү максатында окуяларда кирди чыкты айрым бир эпизоддордо же деталдарда катышат. Деги эле көркөм чыгармаларды, эпикалык, драмалык чыгармаларды алсаңар, бул эпизоддук каармандар сөзсүз катышат. Мына айталы ушул эле Саманчынын жолунда мына Толгонай эненин Майсалбек, Жайна же болбосо айталы Алиман, ушулардын бардыгы эпизоддук каарман. Же бетме-бет повестин алып көрсөк, мына Пошточу Курман, Мырзакул, Тотой балдары менен ушулардын бардыгы эпизоддук каармандар эсептелинет. Бирок ошол эпизоддук каарманды жаратуудагы жазуучунун чеберчилигине байланыштуу. Айталы ушул Саманчынын жолундагы Майсалбек менен биз бетме-бет кездешпейбиз. Ал болгону Толгонай эненин эскерүүсү аркылуу гана Майсалбектин ким экендиги жөнүндө маалымат алабыз. Толгонай эненин эскерүүсүндө Майсалбек ошо мугалимдиктин окуусунда окуп жүргөндүгү, согуш башталганда согушка аттангандыгы, андан кийин дагы бир эпизод бар. Майсалбек ошо согушка баратып, Маймак станциясынан поезд өтөп, келип көрүшүп калайлык деп тиги телеграмма жиберет. Ошондо тиги Жайна, Алиман, Толгонай эне анан кычыраган кыштын күнүндө бороон чапкын болуп атат. Ушу поездди күтүп, баламы бир көрүп калсам деп зарыгып турганда, албетте бул эң аянычтуу ушул эпизодду окуганда
жүрөгүң момундай бир тилинип согушка бир наалат айта турган деңгээлде жазылган. Ошондо баягы баласы менен көрүшө албай калып, тиги Майсалбек солдат тумагын белиндеги кемерин ыргытып, анан баласын кучактап калбай ошол темир жолду кучактап калган Толгонай эненин трагедиясы аркылуу ушул Майсалбектин дагы образы ачылган. Анан албетте дагы бир эпизод ошол Майсалбек согушка кирип жатып, согушка бара жатып өзүнүн катын жазган. Бул кат ошо миңдеген элди жерди коргогон жоокерлердин бизге калган керези. Ушул жоокерлердин келечекке болгон үмүтү, жоокерлердин анты. Мына Майсалбектин каты ушул саманчынын жолун дагы бир баскычка көтөрүп, идеялык мазмунун тереңдетип, философиялык мазмунун тереңдетип, ушул окурмандарга патриоттук дух берип турат. Мына ушул эпизоддор аркылуу Майсалбек эпизоддук каарман болсо дагы анын ошол акылмандуулугун, кажыбас кайратын, мекенин сүйгөн жоокер экендигин, баатырларча курман болгон жоокер экендигин кабар беребиз. Өзүңүздөргө белгилүү сынган кылычта ушул 100дөн ашуун каармандар катышат. Мына ошолордун көпчүлүгү эпизоддук каарман. Ушул жазуучунун бир чоң чеберчилиги эпизоддук каарман болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол каармандардын жылт эткен образы адамдын эсинде калат, адамдын жүрөгүндө калган каармандар бар. Міне башкасын айтпаганда дагы Карасакал деген каарман бар. Бул 3-4 эле эпизоддо катышат. Камчыбектин өлүмүнө ушул Карасакал себепчи болот. Бул каарман өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген дал ушул Карасакалдын образында сакталып турат. Андан кийинки чыгармада дагы мүнөз каармандары деген бар. Бул мүнөз каармандар чыгарманын башынан аягына чейин катышат. Ал бул ошол бир чоң бир идеялык жүк көтөрүп турат. Өзүнүн адамдарга жасаган мүнөзү, мамилеси, кулк мүнөзү, ишмердүүлүк аракеттери менен абдан бир жигердүү. Башкача айтканда, ошол чыгарманы чыгарма кылып турган ушул мүнөз каармандар болуп эсептелет. Эми чыгармадагы каармандардын баардыгы эле мүнөз боло бербейт. Мүнөздү түзүү дагы ошол жазуучунун сүрөткөрдүк көрөнгөчтүгүнө байланыштуу болот. Айталы мына бетме-беттеги дал ушул Сейде менен Ысмайыл, же болбосондо Сынган кылыч романындагы Нүзүк, Мусулманкулдун, Алмамбеттин Курман жатканын же Искак Булуткандардын образдары дал ушундай мүнөз каармандар болуп эсептелет. Жазуучунун чоң бир ачылгасы. Мына дүйнөлүк адабияттарда бүгүнкү күнгө чейин ошол дегеле көркөм чыгарманы ошол каармандарды жазуучу жаратат. Китеп формасында жаратат. Бирок ошол китептен чыгып, адамдардын турмушуна, жашоосуна айланып, лакап атка конгон дегеле түбөлүктүү образдар бар. Айталы орус адабияттан мына Евгений Онегин, же болбосондо Лермонтовдун Печорини, Гогольдун Плюшкини, Толстойдун Пьер Безухову, же болбосондо мына дүйнөдөгү Европа адабияттарында Дон Кихот, Ромео и Джульетта, же Шекспирдин Отеллолору, Ягулору дал ушундай түбөлүктүү образдар. Ал эми кыргыз адабиятында дегеле Айтматов ошол дүйнөлүк адабиятта каармандардын образын жаратуунун, адамды ачуунун бир чоң бир көркөм бийиктигине жетти. Башкасын айтпаганда дагы Кылым карттар бир күн романында Жоламан деген маңкурттун образы бар. Ал ошол душмандар зордук, зомбулук менен адамдык акыл эсинен ажырайт. Мына ушул уламыштагы каарман Савитжандын, Таңсыкбаевдин образдарына атайын проекцияланган. Ушул образдарды үчүн атайын жаралган образ.
Башкача айтканда ушул маңкурт түшүнүгү кыргызча дүйнө жүзүнө таркап, азыр ошол маңкурт кадимкидей жандуу, өлбөс образга айланып калды. Маңкурт дегенде эле биз ата журтун саткан, тилин чаңган, дегеле бир патриоттук сезими жок, бийликтин кулуна айланган, дегеле ошо бийлик үчүн бардык нерсени сатып жиберген эсте алма адамдарды айтабыз. Эми тилекке каршы мына Айтматов ушу Кылым кардар бир күн романында чейрек кылым мурда ушу маңкурт деген түшүнүктү кирип, маңкуртчулукту жазып чыкса, мына эң аянычтуусу бүгүн ошол маңкурт адамдардын тамырларын аябай жайып, мына ушундай бир түшүнүктөр кадимкидей реалдуу турмушубузда күндөн күнгө өсүп жашап калганы абдан өкүнүчтүү. Дагы бир белгилей турган нерсе, мына өзүңүздөргө белгилүү, бул ар бир адабият өзүнүн бир доо мезгилдерди, узак бир эволюциялык мезгилдерди башынан өткөрөт да. Мына Совет доорунда ошол 15 союздук республикалар сыяктуу эле кыргыз адабияты дагы социалисттик реализм деген метод менен өнүгүп келди да. Мына ушул методдо мына адабияттагы өзгөчө каармандарды жасалмалоого, ошо адабиятты саясатташтырып, тап катары мамиле жасоого өзгөчө каармандарды, анан жанагы конфликтсиздик теориясы деген маселе дагы ошол каармандардын образын түзүүдө дагы көп тоскоолдуктарды, мүчүлүштүктөрдү, ар түрдүү тенденцияларды алып келди да. Мына союз мезгилинде өзгөчө социалисттик доордо тарыхый личносттордун образын сүрөттөөдө же байманаттардын, ошо бийлик өкүлдөрүнүн образын сүрөттөөдө бир жасалмалуулук пайда болгон. Эгерде ошол чыгармада бир байманаттардын образы болсо, ал таптакыр эле адамдык касиетинен ажыратылып калган. Бир ныпын бир адамдык бир адамгерчилиги жок. Элди жерди саткан бир ушундай бир мокочо сүрөттөлгөн да. Бул мисалы Насирдин Байтемировдун же болбосо көптөгөн айталык айрым эпизоддор тиги Түгөлбай Сыдыкбековдун дагы айрым чыгармаларында бар, жана Коңгоргаев деген каармандар ушул сыяктуу өкүм сүрүп келди. Анан мисалы дагы бир нерсе, ушул оң каарман проблемасы аябай алдыга чыккан. Биз коммунизмге бара жатабыз. Ушул коммунисттик мезгилде жашаган, Совет доорунда жашаган адамдарда эч кандай кайгы, капа болбош керек, эч кандай мындай бир конфликт болбош керек деген бир сөз менен айтканда, ушул адабиятта оң каарман деген проблема келип чыкканда. Мына айталы Касымалы Баялиновдун Бакыт деген согуш жылдарында жарыяланган повесть бар. Жапар фронтовик, майып болуп келет согуштан. Анан келгенде эле райком биринчи секретары эң алыскы районго өнүкпөй калган колхозго жөнөтөт да. Образ конфликтсиздик теориясы дегеле адам баласы кандай чыгармада адам кандай сүрөттөлүш керек, доор кантип сүрөттөлүш керек, мезгил кантип сүрөттөлүш керек, дегеле көркөм чындык, турмуш чындыгы көркөм чындыкка кантип айландырылыш керек дегендин үлгүлөрү дал ушул Гүлсарат повестинде дагы ачык айкын көрүнгөн. Мына балдар силер сүйүп окуган абдан бир дегеле Айтматовдун эң мыкты классикалык чыгармаларынын бири бул Ак кеме. Мына Ак кеме жазылганда абдан көп окурмандардан кат келиптир. Баланы ушул өлтүрбөй эле койсо болобу? Андан көрө могул Орозкулду түрмөгө камап жазың деп. Ошондо Айтматов айткан экен, жок. Эгерде андай жасалмалуулукка барбасам, Ак кеме же болбосо Ак кемедеги баланын тагдыры таптакыр ишенимсиз болуп калат. Башкача айтканда мен ошол турмуш чындыгына кылп айта албайм деп. Мына 7 жашар бала, мектепке жаңыдан барган бала. Ушул баланын өлүмүнө момун, өзүнүн таятасы Орозкул, Сейдахматтар күнөөлүү. Анткени ошол бала кезден кулагына куюп,
рухун курчутуп бугуне деген жомок менен тарбиялаган Момунчал кийин өзүнүн жомогуна каршы чыгып адегенде жанагы бала токойдон мүйүздү бугенен көрүп калганда ушунчалык кубанып чуркап келгенде анан Момун абышка таятасы айтып атпайбы, балам жомокко да ишенесиң деп. Бул биринчи чыккынчылыгы. Экинчиси дал ушул бугу энени Момунчал атып атат. Аны бугуну аттырган албетте Орозкул. Анан адегенде каршылык көрсөтөт. Ошондо Сейдакмат айтып атпайбы, эски жомогуңду кой. Эгерде ошол жомогуңду жазып жиберсем кагазга, анда ошол түрмөдө каласың деп. Көрдүңүздөрбү? Мына ошол бала бир сөз менен айтканда жомоку, келечектеги үмүтү ошондой бир жанагындай Орозкул сыяктуу чөйрөдө жашай албай, анан наристе боюнча кетип атат. Мына Айтматовдун чыгармаларынын баягы ушунчалык адамга таасирдүүлүгү, турмуш чындыгы кандай болсо ошондой жазгандыгы дегеле адамдын образы, адамды кандай ачыш керек, көркөм чыгармада кантип жашаш керек. Мына ушунун бардыгы Айтматов көргөзүп берди. Эми өзүңүздөргө белгилүү бул көркөм чыгармада каармандардын, адабий каармандарды жаратуу абдан татаал процесс. Абдан татаал процесс. Ушу сүрөттөгө алган доорду, мезгилдин чындыгын терең билиш керек. Ошол мезгилде жашаган адамдардын мүнөзүн, алардын ошол психологиясын бир сөз менен айтканда, ошол айталы, мисалы, жанагы типтүү каарман маселесине келгенде, эгерде мугалимдин образын алса, ал миңдеген мугалимдердин ошол элесин, ошол турмушта жашаган адамдарды бардыгын окуп, үйрөнүп, алар менен жакындан таанышып, өздөштүрөт. Анан ал бир 5-6 эле мугалимдин образын жазсам да ал көчүрмө болуп калат. Ал үчүн ошолордун эң негизгилерин типтештирип, ирилештирип, анан өзүнүн жан дүйнөсүндө чыгармачылык аркылуу, көркөм фантазиясы аркылуу, анан турмуш чындыгы менен аралаштырып туруп анан кийин жазып чыгат. Бул абдан мындай оор процесс. Ошого байланыштуу адабий каармандар эки ыкма менен сүрөттөлөт. Бул биринчи жазуучунун нукура көркөм табуулар менен, көркөм ой жүгүртүүлөр менен, көркөм фантазиясы менен жазылса, экинчиси прототиптүү каармандар. Мына айталы, ошол жазуучунун кыялый ой жүгүртүүсү менен жазылган, жаратылган каармандардан образын түзүүдө бир топ эркиндик бар. Анткени ошол жана мен жогоруда айткандай, канчалаган турмушту, ошол доорду, мезгилдерди, анан ошол доордо жашаган адамдар ошол доордун тарыхын күзгүсү болуп чыгыш керек. Мына айталы, ушул эле Абилби, же болбосонду Эдигей, же Арсен Саманчи, же Качыке, Узакбай Абдыкаевдин Майдан романындагы, же Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин тоо арасындагы Ыйманбайдын образдары, же мына баланын образы, булар нукура ошол жазуучунун кыялынан жаралган образдар. Булар бүгүнкү күндө ошол классикалык образдар болуп, типтүү образдар болуп, бир кыргыз адабиятындагы эмес, дүйнөлүк адабиятта дагы ушул чыгармалардын оорду бар. Бул албетте биз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу айтып атабыз. Анан экинчи прототиптүү образдар. Башкача айтканда, жазуучулар, сүрөткөрлөр турмушта жашаган адамдардын образын өздөрүнүн чыгармаларында колдонот. Айталы, мына Айтматовдун чыгармаларынын дээрлик көбүндө булар прототиптүү каармандар. Айтматовдун замандаштары, өзү көрүп, билип жүргөн адамдарды эле ошол чыгармасында жараткан. Мына Исмайылдын образы, Жамилянын, же болбосо Танабайдын образы, Атыгүл Гүлсараттын образы дагы ошол турмушта бар образдар.
кээ турмушта бар адамдардын аты менен кошо жаратса, кээ бирлер өздөрүнүн атын өзгөртүп жиберет. Же болбосо мына өзүңөргө белгилүү Насирдин Байтемировдун тарых эстелигинде Уркия Салиеванын образы берген. Уркия Сабин. Же Султан Раевдин Курманжандатка драмасын ылайбы. Же Алы Токонбаевдин Мезгил учактагы жараланган жүрөктөгү каарман бул атактуу биздин сүрөтчү Гапар Айтиев. Мына ушундай же болбосо Насирдин Байтемировдун Жылдызкан деген романы бар. Бул социалисттик эмгектин баатыры, атактуу пактачы эжебиз Өлмөскан Атабекованын образы. Эми дагы бир маселе, ушул өзгөчө мына тарыхый романдардагы ушул прототиптүү образдарга кирет. Мына Сынган кылычтын дагы каармандардын баардыгы тарыхый адамдар. Айталы Курманжандатка, Шерали хан, Кудаяр хан, Искак Кулот хан, Мусулманкул, Алымбек Датка, Алымкул аталык, булардын баардыгы бул турмушта жашаган тарыхый доордо өзүнүн бир орду бар, элге эмгеги сиңген, ошо кыргыз тарыхнамасында жазылып калган адамдар. Мына өзгөчө тарыхый адамдардын образын түзүүдө жазуучуда ошо жоопкерчилик болуш керек. Эгер алар жасабаган иштерди жасады деп, мындай жасалмалоого мүмкүн эмес. Булар архивдик, документалдык материалдардын негизинде ошол тарыхый турмушта кандай жашаса, кыргыз элине кандай ишмердүүлүгү менен калса, деги эле тарыхый орду кандай болгон, мына ошолордун негизинде гана алардын тарыхтагы образы түзүлөт. Албетте ошо тарыхый образдар менен бирге жазуучунун кыялынан жаралган мына Абил бийдин образы. Абил бий жанагы бийликтеги адамдардын образы укмуштуудай типтештирилген. Же болбосо ошо чыныгы толук адамдын образы мына Алманбектин образы. Мына бул дагы кыялдан жаралган. Же болбосо ошол эле Сарбай Мүнүшкөрдүн образы. Бул карапайым Кокон хандыгынын мезгилинде бийлик талашуунун, тынымсыз согуштун кесепетинен карапайым адамдар кандай бир драмалуу, кандай бир трагедиялуу, кандай бир кордук турмушта жашагандыгы дал ушул жанагы Сарбай Мүнүшкөрдүн образы аркылуу берилет. Ал эми ошол тарыхый инсандардын образын толуктап туруш үчүн, албетте ошол доордун жүзүн бериш үчүн, ошол доордун мезгилдин кыймылын бериш үчүн дал ушундай тарыхый романдарда тарыхый инсандар менен бирге жазуучунун кыялынан жаралган образдар дагы кирет. Эми ушул образдарды жаратуу бул сюжетке дагы, сюжетти негизинен ошол жазуу каармандардын каармандардын бири-бирине жасаган мамилелери, окуялары, мына ушулар сюжеттин негизин түзөт. Ошон үчүн Горький бул сюжет деген бул окуялардын системасы, каармандардын бири-бирине жасаган антипатия, симпатиясы, ошо мүнөздөрдү өнүгүү тарыхы деген бекеринен айткан эмес. Демек, каармандардын ролу, көркөм функциясы абдан жогору. Дагы бир маселе, ушул каармандардын чыгармадагы орду, ар биринин аткарган кызматы, функциясы. Бул сюжет композицияда жайгаштырылышы абдан маанилүү. Бул ошол каармандар ар түрдүү жакта мындай жайылып басып кетишпеш керек. Мына ошолордун баардыгы дегеле көркөм чыгарма бир бүтүндүккө айландырып, бир формага келип, мазмун менен форма бир гармонияда болуп туруш үчүн албетте ушул көркөм форманын, башкача айтканда ошол композициянын ролу абдан жогору болот. Албетте жазуучулардын ошо сюжет түзүү, композициянын компоненттерин туура пайдалануу дагы жазуучунун чеберчилигине байланыштуу.
Мына Айтматовдун «Кыямат» деген классикалык романы бар. Бул өзүнчө эле бир мындай аңгемелерден, новеллалардан сюжеттик окуялары жаралгандай таасир этет. Айталы Авдий Калистратовдун баяны, же болбосо мына наркомандардын, аракештердин окуясы, же Понтий Пилат менен Назариянын динге байланыштуу Авдий Калистратовдун образын толуктоо үчүн кирген окуялар, же болбосо ошол эле жерде Акбара менен Ташчайнардын трагедиялары, кыргыз койчулары Бостон менен Базарбайдын окуясы. Мына ушулардын ар бири өз-өзүнчө мындай бир новелланы элестетет да. Бирок жазуучунун чеберчилиги, жазуучунун образ түзүүдөгү бир мындай бир керемет ыкмалары ошолордун баарын бириктирип турган бул ошол линия, бир сюжеттик окуяны тапкан. Башкача айтканда мына тиги идея ошол тиги Авдий Калистратовдун идеясы кийин Бостондун идеясында мындай уланат. Ошолордун баардыгын бириктирип турган жип нитка бул Акбаранын тагдыры. Бекеринен Авдий Калистратов ошол кудум Иисус Христостой болуп асылып трагедиялы өлүмгө кабылса, ал эми чыгарманын соңунда ошол Акбараны атам деп өзүнүн баласын атып, анан чын эле кыямат кайынга барып атат. Башкача айтканда, ошол мезгилдин, доордун баардык кыямат кайынын, баардык трагедиясын адамдар жарата тургандыгын, ошол жакшы адамдар ошондой трагедиянын курмандыгы болуп кала тургандыгын дал ушу Авдий менен тиги Бостондун трагедиясы аркылуу көрсөткөн. Демек ошол көркөм образды түзүүдө дагы сюжет менен композициянын абдан бир ролу жогору экендигин, адабий образдарды түзүүдө жазуучу ар түрдүү көркөм ыкмаларды мына ушул эле композициянын компоненттерин дагы мыкты пайдаланыш керек экендиги, ошол образ түзүүнүн бир өзгөчөлүгү экендигин дагы байкасак болот. Мына адабий каармандардын образын түзүүдө каармандардын речи абдан жогору. Эң негизги ролу. Анткени ошол каармандар өзүнүн тили менен айырмаланат. Ошол каармандардын диалог, монологдору аркылуу алардын жашы, коомдогу орду, адамдарга жасаган мамилеси, мына ушулардын баардыгы ушул каармандын сөзү аркылуу берилет. Ошон үчүн кээ бир жазуучуларда баланын образын түзсө, ал ошол абышкалардай акылман философ болуп сүйлөйт. Жок, ар бир каармандын өзүнүн речи болуш керек. Мына диалог түзүүдө дагы мына Айтматовдун, Узакбай Абдыкаримовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларында, өзгөчөлөрдө каармандын речи аркылуу ал кандай каарман? Мына көз алдыңа абдан элестүү түзүлөт да. Мына мисалы Сынган кылычта бир эпизоддо ошол мусулман кулду мыкаачылык менен абдан бир кудум баягындай китепти окуп атып, боевиктердин киносу баягы көз алдыңа тартылат да. Укмуштуудай мына адегенде мына бир деталь бар да. Ошол мусулман кулду жазалар алдында бүтүндөй ошо элди чогултат. Анан ошондо бир деталь бар. Жанагы буудайды алат дагы ошол аянтта турган мусулман кулдун өлүмүнө күбө болуп турган анан ар бир адамга келип туруп жанагы көзүнө такап туруп анан бул эмне дейт. Анан кыргыздар бул буудай дейт. Анан өзбөктөр бугдай дейт. Ал эми тиги кыпчактар бигдай дейт, бийдай. Ошол бийдай деген адамдардын анан баардыгын башын алып дейт. Топ-топ деп башы түшүп дейт.
қан судай ағып, анан күнөөз эмне деп мына ушул трагедияны сүрөттөп аткандан кийин мусулман кул мыкаачылык менен жазаланып аткандан айтат, эң акыркы дейт күчүн топтоп туруп дейт мусулман кул дейт ушу карышкырдай мүнөзү карышкырдай адам эле дейт өлүмдү дагы карышкырдай кабыл алды дейт. Бир да бирөөгө жазаланып кечирим сурап ыйлап сыктабай анан дейт акыркы баягындай күчүн топтоп тургандан кийин Кыпчак барсыңды дейт. Ошондо дейт кичинекей бала дейт бармын ата дейт тоого каш дейт. Мына ушул мусулман кул менен баланын диалогу бул подтекст. Бирок ушул диалог аркылуу канча маани, канча окуя, канча ошол жердеги трагедия көз алдына элестетип атат. Демек ошол Кудай Архан Кыпчактарды кырганы менен бул тоодо жөнөкөй карапайым эл бар. Кыпчактын баягы учуру үзүлбөйт деген ушундай бир ошо бир сөз менен айтканда мусулман кулдун трагедиясы жалпы Кыпчактардын трагедиясына айланып калгандыгын жазуучу мына ушул диалог аркылуу дагы сүрөттөп атат да. Чыгармада монолог дагы өтө чоң роль ойнойт. Мына кыргыз реалисттик адабиятынын башаты катары Касымалы Баялиевдин Ажар деген повести бар. 1916 жылдагы кыргыздын кыргынын сүрөттөйт. Ошондо китепти ачканда эле Ажардын монологу менен сүрөттөп башталат. Башкача айтканда Ажар ошо көзү өткөн апасынын мүрзөсүнө жатып алып, бүтүндөй башынан өткөргөн окуяларын айтып, бүтүндөй ошол улуттун башына келген трагедияны айтып берип атат. Мына монолог. Бул монолог ошол чыгармадагы ушул бир укмуштуудай табылган көркөм формада абдан. Ошол монолог аркылуу бүтүндөй жанагы Ажар повестиндеги чагылдырылган окуя бир сөз менен айтканда 16-жылдагы кыргыздын трагедиясы чагылдырылып атат. Же болбосо мына тиги Кылым карттар бир күн романындагы акыл эсинен ажырап калганда Найман эне өзүнүн баласына мына айтып атат. Эл журтту алса болбойбу? Адамдын акыл эсин алат деген бул эмне деп кан какшып атат. Мына же болбосо Акбаранын монологу, же Нүзүктүн монологу. Демек монологдагы ошол каармандардын жан дүйнөсүн ачууда, окуяны даамалоодо, ушул мүнөздөрдү ачууда абдан бир чоң роль ойнойт экен. Ошон үчүн бул диалог монологдагы автордук баяндаудагы каармандардын кимдигин аныктоодо дагы өтө чоң роль ойнойт. Башкача айтканда ошол анткени чыгармадагы сүрөттөлгөн адам ошол доордун, ошол мезгилдин, ошол доордо жашаган адамдардын күзгүсү катары ушул көркүм чыгармада чагылдырылып атпайбы? Андан кийинки ушу портреттик сүрөттөлөр. Эми портреттик сүрөттөлөрдүн эки түрү бар. Ички сыртты портрет, адамдын өңү түсү, кийген кийими, кандай акыбалда экендигин сүрөттөйт. Анан ички портрет, башкача айтканда бул психологизм. Эгерде мына Айтматовдун чыгармалары, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалары, же болбосо Узакбай Абдыкаимовдун чыгармасы жанагы Майдан деген романындагы мына Качкенин образы эмне деген образ. Бул психологиялык роман деп ошон үчүн аталат да. Мына Качке бир эле адам болуп туруп, мына психологизм маселесине келгенде, эки адамдай көрүнөт. Же болбосо ушул жерде бир деталь бар да. Мен Узакбай Абдыкаимов дүйнөлүк адабияттарды которуп жүрүп, абдан бир дасыккан мезгилде жазган. Анан дагы бир маселе ушул бир Майдан аркылуу эле, роман аркылуу кыргыз адабиятынын тарыхында калды. Ошол жашы өтүп калган тиги баардык ошол согуштага баргандар мына вокзалда турат. Жашы дагы бар, орто жашы дагы бар,
анан аңгыча болбой дейт, ошол качкенин жанына дейт, энеси сүтү оозунан кетирек дейт, жаш бала дейт, ошо 17 жаштын тегерегинде бала дейт, согушка аттанып атат дейт, жанында дейт. Анан бир убакта дейт, баягы карапайым эле дейт, баягы калпак кийген дейт, жөнөкөй калпак кийген, жөнөкөй кийинген, абдан бир карапайым адам келип дейт, анан качкеге кайрылып атат экен. Сен кантсе дагы тиш кагып калган адам экенсиң, балама көз салып жүрдү. Анан бир убакта баягы баласына кайрылып, көп акыл насатын айтпай, бир гана сөз айтат экен. Балам, сенин колуңан топурак күйсүн. Мына, көрдүңөрбү? Диалог. Анан ошондон кийин качке, мен бул балага акыл айткыдай киммин? Менин азыркы абалым бул баладан деле айырмам жок деп анан өзүнүн башынан өткөргөн ойлорун, окуяларын, өзүнүн мүнөзүн, өзү абдан бир интеллигент болгону менен ушундай бир жүдөмүш экендигин, турмуштан өзүнүн ордун таба албай калгандыгы жөнүндөгү ой толголору, өзү менен өзү сырдашканы, жанагы монологу чын эле бир дүйнөлүк адабияттарда дагы мындай бир сейрек кездеше турган бир укмуштуудай бир адамдык ашуунун бир абдан бир көркөм ыкмасы да. Андан кийин ушул албетте каармандардын дагы бири өздөрүн өздөрү ачат. Анан каармандар, ошол чыгармада катышкан каармандар бири-бирин ачат. Анын кандай адам экендиги, турмушта орду кандай экендиги, башкача айтканда, мына каармандардын бири-биринин ачуусу дагы мына өзүңөргө белгилүү, жанагы качке менен жанагы алышканын диалог аркылуу дагы мындай берип атабыз. Же болбосомду мына ушул эле Гүлсарат повестиндеги Танабайдын образы ушунчалык психологизмге жык. Абдан бир ширелишип турат. Бул Танабай интеллигент болбосо дагы интеллектуалдуу ой жүгүрткөн, турмушка, жашоого болгон ой жүгүрткөн, турмушту ушунчалык сүйгөн, абдан ак ниет, патриот. Бир сөз менен айтканда, ошол доорго сыйбаган адам. Мына ошондо дагы жазуучунун бир керемет ачылгалары, айталы, чоро досу менен болгон мамилеси, экөөнүн диалогу, же болбосондо аны партиядан ажыратып аткандагы жанагы райкомдун бюродо болгон окуя, же болбосондо өзү менен өзү сүйлөшүүсү, эмне үчүн заман оңолбой атат, биз кайда баратабыз деп, мына ошол жазуучу каарман аркылуу дагы Айтматовдун ушундай бир гениалдуулугу, мына ошол эле Танабайдын образы аркылуу, баланын образы аркылуу, же Эдигейдин образы аркылуу эле ошол мына социалисттик доорду сүрөттөп койгону, ушул капиталист жанагы совет доорундагы абдан бир адилетсиздик, жеке адамга сыйынуу, бюрократия деген, коррупция деген, ушул же адамдарды мындай бир идеологияга байланыштыруу, дегеле адабиятты саясатташтыруу, ошол коомдо болуп жаткан бардык терс көрүнүштөрдүн бардыгын Айтматов айтып, мына совет доорундагы эгемендүү жылдардын алдындагы мындай бир окуялар менен, адам тагдырлары менен, керек болсо бүгүнкү окуя адам тагдырлары менен мындай үндөшүп турганы дагы ошол жазуучунун бир канча адамдардан мурдараак ой жүгүрткөндүгү, көрөгөчтүгү, даанышмандыгы дагы дал ушул чыгармадагы каармандардын образы менен айкалыштырылып турат. Эми албетте ошол каармандардын образын ачууда пейзаждык сүрөттөөлөр дагы абдан чоң роль ойнойт. Дегеле адам менен жаратылышты турмушта дагы же көркөм чыгармада дагы мындай ажыратып кароого мүмкүн эмес. Ошол табияттын сүрөттөлүшү чыгармада тек гана ошол жаратылыштын кооздугун гана баяндап чагылдырылган эмес, ошол пейзаждык сүрөттөөлөр,
каармандардын образ мүнөзүн ачыш үчүн, ошолордун жан дүйнөсүндөгү кыймылды ачыш үчүн, ошолордун мүнөзүн ачыш үчүн дагы абдан чоң роль ойнойт. Мына Айтматов бирок ошол түн менен Ысмайылдын тагдыры дагы мындай параллелдүү кетип атат. Башкача айтканда, ошол Ысмайылдын тагдыры дагы, келечеги дагы дал ушундай мындай караңгы. Же болбосомдо мына айтарлык Жамиля повестиндеги август түнү. Же болбосомдо Кылым картар бир күндөгү нөшөрлүү жамгырлар. Ушулардын баардыгы же Саманчынын жолу, же эрте жазда келген турналар. Ушулардын баардыгы образдык ачуунун бир көркөм ыкмалары. Бирок ошол жазуучу кандай деңгээлде, кандай чыгармачылык менен колдонот, кеп мына ушунда. Эми дагы бир маселе ушул пейзаждык сүрөттө дегеле табигат көрүнүшү дегенде биз ушул жаныбарлар дүйнөсүнө дагы кайрылып кетишибиз керек. Анткени мына жаныбарлар дүйнөсү дагы ошо чыгармаларда каарман катары катышат. Каарман катары катышат. Мисалы, ушул эле Айтматовду дагы жанагы Бугу энени, Акбара менен Ташжайнарды, Жабарсты, Эдигейдин Каранарын, же эрте жазда келген турналарды, ушулардын баардыгы бул каарман. Жанагы жаныбарлар дүйнөсү дагы адамдардын образын, каармандардын образын толуктап бериш үчүн дагы ошо персонаж каарман катары катышат экен. Же болбосомдо мына ушул эле Гүлсарат повестиндеги Танабай менен Гүлсардын образы. Ошол мезгилде Совет доорунда жазуучу айта албай калган, ачык айта албай калган, же болбосомдо көптөгөн окуялар, көптөгөн адам тагдырлары, көптөгөн Совет доорундагы мүчүлүштүктөр дал ушул Гүлсардын образы аркылуу айтылат. Ошон үчүн окумуштуулардын көбү Танабай менен Гүлсардын образы кош образ деп бекеринен айтылбай атат. Дегеле Айтматовдун чыгармачылыгындагы эң бир чеберчилиги ушул жаныбарлар дүйнөсү, же болбосомдо пейзаждык сүрөттөөлөр аркылуу адам тагдырын, адамды ачуунун бир керемет бир үлгүлөрүн жаратып койгондугу менен дагы айырмаланат. Же дагы бир маселе, мына буюм теримдердин образы дагы ушул мүнөздү ачуунун бир каражаты. Мына Сынган кылычта бир жазуучунун нукура кыялынан жаралган бир керемет бир эпизод бар. Албетте бул реалдуу турмуш менен дал келбейт. Бул жазуучунун мындай бир фантазиясынан жаралган. Жана мүзүк Кокон ханы болуп хандыкка отурар, Кудай Шерали хан хандыкка отурарда мүзүк миңбашы ушул Кудай хан Шералинин чокоюн чечип туруп, ана хандын бет маңдайына ошо илдирип атат. Анан жанагы чокойду карап мүзүк мындай деп атат: Шерали, сен дайыма ушул чокойду караганда өткөн күнүң эсте. Сен ким элең, ким болдуң деп. Бул эми реалдуу турмушта эч качан тиги чындык турмушта хандын маңдайына чокой илинбейт. Бул Кокон хандыгы атадан балага өткөн монархия болгон. Ал эми ушул деталь, ушул жанагы Шералинин чокою аркылуу бул ошол ар бир эл, ар бир адам керек болсо, ошол өзгөчө мамлекетти башкарган адамдар дайыма ошол өткөнүн эстеш керек. Өткөндү эстемей бул келечекке жол жок. Дайыма ошо элге күйүмдүү болуш керек. Элдин кызыкчылыгын ойлош керек деген ушундай бир чоң философиялык, турмуштук ушул маанини туюндуруп атат. Кеме повестиндеги жанагы баланын портфели, сумкасы, дүрбүсү, таштары, чөп чарлары, ушул же ак кемеси, ушулардын баардыгы ушунчалык бир туура табылган көркөм форма. Ошол чыгарманы бир бийиктикке, бир баскычка көтөргөн. Дегеле ошол баланын образын
балалык өзү романтика эмес беле. Ошол баланын образын берүүдө, баланын драмалык турмушун берүүдө, баланын трагедиясын берүүдө, дегеле ошол бала жашап жаткан коомду оң терс жактарын берүүдө мындай бир керемет бир сүрөттөөлөргө ээ болгон. Бул дагы жазуучунун көркөм форманы табуудагы бир өзгөчөлүгү. Албетте өзүңөргө белгилүү ушул мүнөздү ачууда түш көрүү мотивтери бар, ар түрдүү буюм терим, интерьердик көрүнүштөр, ушулардын бардыгы биригип келип, ошол көркөм чыгармадагы адабий каармандын мүнөзүн ачууга багытталат. Демек, ушул ыкмалар аркылуу жазуучу анан тиги адабий каармандарды жаратат. Албетте, ошол адабий каармандар мындай бир саясатташтырылбай, жымсалданбай, жасалмаланбай, адам турмушта кандай болсо ошондой тагдырда чагылдырылганда гана албетте бул ошол каармандар эл арасында, адамдар арасында ылакапка айланып, кудум бир ошол каарман аркылуу мезгилдин, доордун, замандын жүзүн көрүп турганга ушундай бир образдарды жаратылыш керек. Ошон үчүн жанагы өлбөс образдар дейт. Албетте бир мезгилдин бир каармандар болот. Мына совет доорунда ошол канчалаган чыгармалар жаралды. Ошол социалисттик реализм методунда өтө көптөгөн мезгилдин каармандары, ошол бир туындулары жаралды. Бирок тилекке каршы алардын баары ошол жанагы мезгилдин сынынан өтпөй калды. Ал эми айталык ошол жана мисал келтирген каармандардын көбү Айтматовдун, мына Узакбай Абдыкаимовдун Качкеси, Сынган кылычтагы көптөгөн каармандар, Түгөлбай Сыдыкбековдун көптөгөн каармандары, ошол мезгилдин, мына Токтоболот Абдымомуновдун каармандары, демек ошолор мезгил сынынан өтүп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушу элдин арасында жандуу, тирүү адамдардай болуп жашап калганы, бул барып келип туруп эле ошол жазуучунун чеберчилигине байланыштуу. Балдар, ушул адабий каармандарды өздөштүрүүдө менин китебим пайдалансаңар болот. Анткени Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романындагы тарыхый чындык жана көркөм образ деген мына китеп монографиям бар. Ушул монографияда 20дан ашык каарман адабий талдоодон өтөт. Мен эки багытта талдоого аракеттендим. Тарыхый инсандардын образы, анан жазуучунун кыялынан жаралган образдар. Ушулардын баш аягына чейин илимий теориялык жактан талдап чыккан. Мына ушул китепти пайдалансаңыздар болот. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен элдик мурастардын айкалышы дегенде көбүнчө кылым карытар бөлгөн романындагы Эдигейдин, Казангаптын, Абуталиптин, Жоломон Манкурттун, Савитжандын ушул чыгармада катышкан Акбара менен Ташжайнардын, алардагы айванаттардагы персонаж катары катышкан ушул чыгармаларды мен жана адабий каармандарды талдоодон өткөзгөмүн. Ушул китептерди дагы карап койсоңуздар болот. Анан кыргыз адабияты поэтикалык изденүүлөр жана адабий табылгалар деген эмгегимде Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романындагы тарыхый роман болуп эсептелинет. Ошондогу эр киши, жаш деген, Адыл Таажо, ошо катышкан каармандардын дээрлик бардыгына анализ жүргүзүп чыкканмын. Анан мунун ичинен дагы бир өзгөчөлүк ошол Көк асаба романындагы сюжет жана композиция маселесин дагы кеңири талдөөгө алынган. Мына ушул китептерди пайдалансаңыздар болот. Эми балдар, ошол биз кийинки сабакта дагы темабызды улантабыз. Бул көркөм чыгарманын сюжети жана композиция маселесине келгенде дагы ушул адабий каармандардын образына дагы бир ирет кайрылып
кетебиз. Эми силерге бир суроолор жана тапшырмаларды берейин. Эң биринчи ушул турмуш чындыгы деген эмне, көркөм чындык деген эмне? Эмне үчүн көркөм адабиятты адам таануу илими дейбиз? Ушул көркөм чыгармаларды типтештирүүдө жазуучулар кандай ыкмаларды колдонот? Жазуучунун көркөм чыгармада адабий каармандарды жазууда, жаратууда айталы кандай каармандардын типтери бар? Мүнөз каарман деген эмне? Эпизоддук каарман деген эмне? Типтүү каарман деген эмне? Ошол типтүү шарттан, типтүү доордон, типтүү каармандар жаралат деп эңгелиз бир убакта мына ушинтип белгиленген. Мына ушуну кантип түшүнөсүңөр? Андан кийин ошол каармандардын образын жаратуудагы кандай көркөм ыкмалар бар? Түбөлүктүү образ деген эмне? Дегеле эпикалык каарман менен драмалык каармандын айырмасы кандай болот? Лирикалык каарман дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мына ушулардын бардыгын кыргыз филологиясы факультетинде өзгөчө абдан бир таланттуу, ыр жазган, драма жазган, проза жазган студенттер келип окушат. Дегеле чымыны бар студенттер окушат. Ошон үчүн өзүңөр каалаган темада эссе жазып келгиле. Эссе жазып, анан каармандарды типтештиргиле. Саламатта болуңар.